Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrundaki salaflardan, Peygamberimizden keyingi tabiinlerden keyingi sahabalardan keyingi tabiinlerden keyingilerden biri aytadi. Men uşunchalik jetken күнө көрелем, күнөнү минип алган элем дейт. Биз айтабыз, шайтан мени минип алган депчи. Ал айтат, мен күнөнү минип алган элем дейт. Кайсыл жерде күнөө боло турганбыз, ошол жерде башта мен турат элем. Күнөө боюнча менден биринчи орунга чыккан адам жок эле дейт. Ушул айтат, күндөрдүн бир күндө келесем алдымдан жетим чыгып калды эле. Ya uşuğa da bir жақсылық kılıp koyun dep, jetimge жақсы kıyılıp, kiyindirip, tamak aşını alıp verip, sasıp ketken eken, banyaga alıp kirip, anı juunturup, özünün atasınday, gerek bolsa atası da жақсырақ, özümdün balamday, gerek bolsa özümdün balamdan da жақсырақ kılıp kiyindirip koydum, oşol günü barıp jattım, uktap jatıp түш gördüm deydi. Salafların. Salaf degen hurmatly bolan hazırkı salaf emas. Salaf degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yolunu joldogan sahaba, tabiin, tabiindir. Oşular aytadi. Ana nuktap jatıp, düşümde kıyamat baştalıptır, surak baştalıp ketdi, meni surakka aparganda ele, albatta özümdagi moynumu alam deydi. Күнөм өтө көп болгондон сенде соң жок экен дозокко чечим чыгып, эки дозоктун периштеси эки жагымдан калмап, мени сөдөрүп дозокко жөнөдү. Бара жатсам эле алдымдан жанагы жетим чыга калтырып, муну калтырып кеткиле. Мен муну Роббумдан сурап, мен муну шафаат кылам. Мен муну бейишке алып кирип кетишим керек. Бул мага жакшылык кылган адам, кое бергиле. Деген учурда периштелер айтат, жок, биз буга өкүм берилген эмеспиз. Бизге Аллах өкүм берген, дозокко таштагыла деп өкүм берген. Биз муну дозокко ташташыбыз керек деп жетелегенде Аллах Таала тараптан доош келди. Аллах Таала өз айтып атат, мен Bul insan күнөгө минип алган болсо дагы ушул жетимге жакшылык кылгандыктан бул жетимдин шафаатыны, ортомчулугуну кабыл кылдым. Ушул жетим эмне деп айткан болсо ошону кылгыла дедиле. Макул деп бошотуп бергенде сүйүнгөндөн ойгонуп кеттим дейт. Ушундай эле ойгонсам түшүм экен, ошол күндөн баштап туруп жетимдерге жакшылык кыла баштадым дейт. Мына урматтуу турган, албетте жетим сен дуа сурабай эле койгонданчы, дуа кылып коесузбу дебей эле кой. Барып эле жетим жесирге апарып туруп эле, машалла каласкада отурган болсо, машалла экөөбүз бир тууганбыз деп койсоңуз, экөөбүзбү деп сүйүнүп койгон болсо, ушул сиздин бейишке киришиңизге жетиштүү урматтуу турган. Биз экөөбүз бир тууганбыз, экөөбүз мусулманбыз, мен сени жакшы көрөм деп айтып койгон урматтуу турган, мына ошол нерсе жетиштүү.